إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor, şükürler bolsun. Jana Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga, al kişinin üybülelerine, sahabalarga, jana bütkül mo'min musulmanlarga Allah'tın salamı jana salavatı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı musulman bir tuğandar, Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Naket efirimizni baştaldık. Adatdagıday murunku hasat jönünde, göralbastык jönünde başlagan sabagыбызды ulantабыз. İnşallah bugün sizler menen hasat, göralbastыk, Arap tilinde bunu hasat dep koyot. Oşol hasattın sözdük manisi jana anın şariаттагы biz kalagan manisi kanday bolot, anın tasiri kanday bolot. Негизи hasat деген оору, көралбастык деген оору көрө албаган кишинин өзүнө гана таасир береби, же ошол киши бирөөдү көрө албай аткан болсо анын мал мүлкүнө көз артып, анын жок болушун каалап, же болбосо мансабына көз артып, анын мансабынан четтенишин ички мындай жан дүйнөсү менен каалап, андагы мындай ийгиликтерди жок болуп кетишин каалаган кишинин өзүнө гана зыян болобу, же ошол хасат кылынган ошол кимге көрө албастык кылып аткан болсо ошол адамга дагы зыяны барбы? Жана ошол менен бирге көз тийүү деген баарыбыз билебиз. Назар тийүү, көз тийүү. Ошол хасат менен көз тийүүнүн экөөнүн кандай айырмалары бар? Экөөнүн зыяндары кандай? Бул жөнүндө Кур'ан аяттарынан колубуздан келишинче жана Пайгамбар алейхиссаламдан келген сүннөттөр менен сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылабыз иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Al-hasadu fil-lugha. Сөздүк мааниде хасад деген, көралбастык деген сөз. Аррафал-лугавиюн al-hasad wa qalu al-hasad ma'ruf والفعل حسد يحسد حسدا ويقال فلان يحسد على هذا على كذا فهو محسود والحسد كالقراد. Lugat söz alımları, Arap tilçi alımlar hasad деген sözdü mınday düşündürdü. Bir nersege adam hasad kılgan bolsa, göralbastыk kılgan bolsa, oşol nerse mahsud bolot dagı. Mahsud degeni ошол хасат кылынган нерсе, ошол адамга хасат кылынды деп айтылат. Вал хасад негизинен хасад деген калкурат, бул бир курт генеге окшош, бул буттары көп курт кумурскалардын түркүмүнө кирет. Курат деген сөз. Курат эмне кылат десе, ошол төөлөргө, эчки, койлордун терилерине жабышып алып, анан терилерин тешип, ичкерине кирип канын сорот экен. Ошондой жаныбарга окшот да. Хасад деген сөз ушундай нерседен алынган дейт. Лианнаху юқашширул қалба. Анткени хасад бул жүрөктү тешет дагы, кама юқашширул qurad al-jilda. Кудум ошол баягы курт гене терини тешип, канын фаямтассу дамуху, анын канын соргон сыяктуу. Демек шундан түшүнө алабыз, бул сөздөн түшүнөбүз, хасад дегени бул денени кемире турган, денени жеп бүтүрө турган, ошону жүрөгүнө чейин алып барып канын соро турган нерсеге айтат экенбиз сөздүк маанисинде. Эми бунун шарияттагы аныктамасы кандай десе, шарияттагы аныктамасы жөнүндө эң эле биринчи Куртубинин сөзүн келтиребиз. Аррафахул Куртуби би кавлихи хува ан таманни завалин нa'ma ala akhikal muslim. Bir musulman bir боордошуңдагы артыкчылык, андагы берилген байлык болсун,
сулуулук болсун, көркөмдүк болсун, андагы кандайдыр бир жумуштардагы бир ийгиликтер болсун, кыскасы неамат. Ошол неаматтын жок болуп кетишин жан дүйнөсү менен каалоо дегени. Адамдагы неаматтардын жок болуп кетишин ички дүйнөсү менен каалоо ушул хасад дегендин көз артуу, көрө албастык дегендин мааниси ушул сүйлөмдөрдү өзүнө камтыйт. Ибн Каййим рахимахуллах мындай дейт: "Хуа бугду ни'матиллах алал махсуд ва таманни завалин ни'ма алал мустахакки лаха." Бул алымдагы Кудум имам Ал-Куртуби сыяктуу тариф берген. Негизи эле бардык алымдар бүгүнкү жаңы азыркы биздин заманыбыздагы алымдардын ичинен Тафсир Зилалды жазган имам Саид Кутуптан башкасы бардыгы эле бирдей мааниде аныктама беришкен. Тагыраак айтканда, хуа бугду ни'матиллах, Аллахтын неаматына бир алал махсуд, сен ошол хасад кылган, сен көрө албастык кылган кишидеги Аллахтын неаматына сен ачууланасың бул жакта туруп алып. Ошону каалабайсың, аны жек көрөсүң ал кишини. Каны эми ушул нерсе, ушул байлыгы кетип калса экен, банкрот болуп кетсе экен, каны эми ушунун бир ооруп калса экен, бунун балдары көп болсо, эгер балдарына хасад кылып аткан болсо, сенде ошол жалаң кыздар болуп же эркек балаң жок болсо, же жалаң эркек болуп кызың жок болсо, ошол жаатта каны эми бунун балдары ооруп калса экен, өлүп калса экен, бунун иштери жүрүшпөй калса экен, бул өзү мындай болуп кетти эле, бул тигиндей болуп кетти эле деген сөздөр менен ички дүйнөсүндөгү бул каалоодо хасад дейлет. Эми ошол хасад адамдагы ички эмоциядан келип чыгып, анан кийин ошол сенден башка, сен хасад кылып аткан, сен көрө албастык кылып аткан кишидеги абалга өзүнөн өзү ички дүйнөгөн ошол нааразылыктан кийин анын бул абалдарына ачуулануунун келиши хасад болуп саналат. Имам Саид Кутуп жогорудагы алымдардан аныкын башкача кылып туруп тариф берген. Инфаалун нафси изала ни'матилла ала бa'd ibadihi ma'a tamanni zawaliha. Инфаалун нафси деген ошо бая айтканыбыздай эмоционалдык эмоция менен, ошол ички туйгуулары менен, анан ошол туйгуулар менен ички туйгуулар менен баягы сенин достуң болобу, сенин тууганың же болсо сенин жакындарың же ишканада иштеген, бир жумушта иштеген кесиптешиң болсун, же болсо мугалимдердин арасында кесиптеш мугалим болсун, директор болсун, жөнөкөй жумушчулар, жөнөкөй мектептердеги классташтар арасында болсун, ошолорго карата эмоционалдык, бу туйгуудан келип чыккан бир нааразылык келип чыгат дагы, анын дагы ошол неаматтардын жок болушуна, завал болушуна ички дүйнөдөн бир каалоо, ошол хасад, көрө албастык деп айтылат. Адамдын ички дүйнөсүндөгү бузулуудан улам келип чыккан оорулардын бири экен. Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде аят түшүргөн атайын хасад жөнүндө. Бул аят эмнеге түшкөн? Яхудилер пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарлык келген кезде сахабаларга, ошо пайгамбарга ээрчиген, алардын ыйманына, алардагы мүмкүнчүлүктөргө хасад кылып, ам яхсудуна ан-нас ала ма атахумуллаху мин фадли. Алар Аллах адамдарга хасад кылышат. Аллах таала берген фазлы неаматтары үчүн адамдарга хасад кылышат деп яхудилердин мисал келтирип атат хасад жөнүндө. Вакара Расулу саллаллаху алейхи ва саллам, Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хасад жөнүндө эмне деген? Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hataba. Хасадтан өзүңөрдү сактагыла. Бирөөдүн мүлкүнө көз артуудан, бирөөдүн артыкчалыгына көз артуудан, же болбосо бирөөдүн кандайдыр фазилеттерине
көрө албастык кылуудан өзүңөрдү сактагыла деп пайгамбар алейхисалам көрө албастык хасад бул сенин жасаган салих амалдарыңарды, силердин жасаган ибадаттарыңарды, жакшы амалдарыңарды, Кудай үчүн кылынган амалдарды баарын якул дегени жеп салат. Ошол сенин ичиңдеги бир илдет хасад көрө албастык деген илдет бүткүл кылып аткан амалдарыңарды жеп салат экен. Аллахнын каалоосу менен. Кама таакулун нар ал-хатаб. Пайгамбар алейхисалам аны хасанаттарды, жакшы салих амалдарды жеп салат деди. Эмнеге окшотту буну? Кудум отту жагып койгондо баягы алоолонгон от, баягы алоолонгон оттун арасында күйүп жаткан отунду жыгачты күйдүргөн сыяктуу Аллах Таала хасанаттарды ошол адамдын ичиндеги көрө албастык деген илдет жок кылып салат экен. Мына бул нерсе фал-хасад, көрө албастык, бул эмне десе хуа мин ахлaqil яхуди вал мушрикин вал мунафиqin. Бул илдет, бул оору мусулмандардык эмес. Бул оору ички дүйнөнүн бузулушунан улам өзүңүн жакын бир мусулман бир туугандарыңа, мусулмандарга болгон хасад, көрө албастык, ички дүйнөнүн бузулуштугу бул эмненин, кимдердин кулук мүнөзү десе, бул яхудилердин, мушриктердин жана мунафыктардын, мусулман эмес кишилердин кулук мүнөздөрүнөн. Лейса мин ахлaqil mu'minin. Албетте бул мууминдардын кулук мүнөздөрүнөн эмес. Эми бул жерде хасадты словардагы маанисин жана шарияттагы аныктамаларын ал жөнүндө алымдар кандай аныктама берген, буларды санап айтып өттүк. Эми ошол хасад менен бирге дагы бир оору бар, ал-айн, көз тию, көз назар деген оору бар. Экөө тең кандайдыр бир тараптарда биригип кетет, окшоштуктары бар, кандайдыр тараптардан бири-биринен айырмаланган жактары бар. Биз сиздер менен иншаллах аны түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эң эле биринчи Аллах Тааланын Курандагы көз тию жөнүндө түшүргөн аятын айтып беребиз. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayatda Yaqub aleyhissalamdın jana alın menen bolgon baldары менен болгон окуяны бизге зикир кылып атат. Билесиздер, Кур'ан-ы Керимде аяттар, сүрөлөр бөлүнүп кетет. Түшүрүлүштүк жактан Меккеде жана Мединада түшүрүлгөн, Мекке, Медина аяттар дейлет. Андан кийин маани жактан Кур'андын түшүрүлүштүк услубу жагынан кээ бирки Кур'ан аяттары бир шари өкүмдөрдү маанилерин өзүнө камтыган болсо, адамдардын жашоо эрежесине ылайыктуу шари өкүм аяттары дейт. Ошол өкүм аяттары болсо, дагы башка аяттарда акыйда аяттары, дагы башка мазмундагы түшүрүлгөн аяттар, алар кыссалар. Кысса деген өткөн бизден мурунку олиялар, пайгамбарлар, ошол кишилердин жашоонда өткөргөн бизге үлгүлүү болгон ибраттарды Кур'ан-ы Керим пайгамбар алейхиссаламга түшүрдү. Ошол кыссалардан, ошол окуялардан кыямат күнүнө чейин болгон муумин мусулмандар ибрат алып, андан сабак алыш үчүн. Ошол кысса, окуя аяттарынан бири Аллах субханаху ва таала
Якуб алейхисаламдын балдарына айткан осуяты, балдарына айткан кеңеши, талабы жөнүндө бул аятта келтирилет. Якуб алейхисалам ошундай кыйынчылыктар келгенде бир 9 баласы, 10 баласын, Аллах алам, Биньямин деген баласын да кошуп Мисырга жөнөтөт. Азыркы күндөгү Египетке. Анан Мисырга кирип атканда силер баарыңар бир шаардын кире беришиндеги бир эшик менен дарбаза менен кирип барбагыла. Мисырдын бир канча эшиктери бар, кириш үчүн түштүк жакта, түндүк жакта дегендей. Ошо ар кайсы эшиктерден киргиле деп Якуб алейхиссалам буйрууда. Я бунайя, эй балдарым, ла тадхулу мин бабин вахид, бир эшиктен кирбегиле. Шаарга киргениңерде, Египетке киргениңерде бир эшиктен кирбегиле, деди дарбазадан. Вадхулу мин абвабин мутафаррика, ар кимиңер ар кандай, ар кайсы эшиктер менен киргиле. Деп Якуб алейхиссалам балдарына буйрууда. Эмне үчүн? Албетте Якуб алейхиссаламдын баласы Юсуф алейхиссалам. Ошол көп балдардын арасында Юсуф алейхиссалам бар эле. Бирок бул жерде Биньямин деген баласы менен анын агаларын кошуп туруп киргизген. Анткени ушул аят түшкөндө, субханалла, ушул Якуб алейхиссалам бул буйрукту балдарына айтып атканда, Юсуф алейхиссалам жанында эмес эле. Юсуф алейхиссалам ошол кезде ошол Мисырдын Мисырда бир канча жыл жетекчилик болуп, азизине айланган эле. Якуб алейхиссалам бир эшиктен кирбегиле, бир канча эшиктерден киргиле деп балдарына буйруду. Анткени балдары Юсуф алейхиссалам сыяктуу бардыгы келбеттүү, сулуу, көркөм ээлери болчу. Аларга көз тийбеш үчүн деп айтылат. Катана ибн фаланча дагы бир канча муфассир алымдар бул жөнүндө көз тийбестикти үмүт кылып, бардыгы бир келгенде, могу балдар кимдин балдары экен, кандай бул көркөм балдар деген адамдардагы көз тийбеш үчүн, балдар ооруп калбас үчүн Якуб алейхиссалам ар кайсы эшиктерден киргиле деп буйруду деп муфассирлер тафсир кылат. Ва ма угни анкум миналлахи мин шай. Эми Аллах тааланын каза деген жана кадар деген иши бар. Шуну бир айырмалап алышыбыз керек. Көз тиет деселе бардыгын көз тие бербейт. Аллах таала каалаган гана нерсе болот. Аллах каалаган нерсе болбойт. Бул этикадый маселе. Мусулман адам этикадый маселени шари өкүмдүн маселесине экөөнү аралаштырып түшүнбөйт. Экөөнүн ар бирин өзүнчө түшүнүлө турган маселе. Аллах таала каалабай турган нерсе болбойт деп туруп эле шарттарын амалий иш аракетке келгенде этикадый маселени амалий маселеге алмаштырып алып, экөөнү бир түшүнүп алып туруп, амал менен жок, Аллах каалаган нерсе эч нерсе болбойт деп туруп амал кылган, бул туура эмес болот. Амал өзүнчө нерсе, пайгамбар алейхиссалам көз тию бар экендиги чындык деген, бул көз тию басып бараткан төөнү казанга түшүргөн көз назар болот. Анык адамды болсо кабырга чейин жеткирген нерсе, өлтүргөн нерсе көз болот деген. Дагы башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үммөтүмдүн көпчүлүгү каза жана кадардан казадан башка үммөтүмдүн көпчүлүгү ушу көз менен өлүшөт деген пайгамбар алейхиссаламдан хадис бар. Ошон үчүн бул жерде Якуб алейхиссалам айтып атат: "Ва ма угни анкум миналлахи мин шай", мен Аллахнын каза жана кадарына, Аллахнын кадарынан, казасынан эч качан силерди сактай албаймын. Инил хукму, өкүмдарлык Аллахныкы, илля лилlah. Аллах билет, Аллах коет. Аллах каалаган гана нерсе болот. Бул акыйдавый маселе. Таваккалту алейхи, мен Аллахка таваккел кылдым. Аллахка таваккел кылдым. Фальятаваккалил мутаваккилун. Аллахка таваккел кылчылар таваккел кылсын. Валамма дахалу мин хайсу амарахум абухум, эми атасы буйругандай алар киришти Египетке. Ар кайсы эшиктерден бардыгы бир чогулуп эмес, бөлүнүп киришти. Макана югни анхум миналлахи мин шай. Аллах каалаган гана нерсе болду, албетте аларга ошол Якуб алейхиссалам каалагандай көз тию деген нерсе болбоду. Илля хажатан фи нафси Якуб кадаха. Якуб айткандай болду. Ва иннаху ладу илмин. Якуб алейхиссаламды Аллах таала минтип айтып атат: "Ладу илмин", ал илим ээси. Лима алламнаху, биз билдиргенбиз ага илимди. Якуб алейхиссалам ушул илим ээси деп келтириште максат,
Allahu алам Якуб алейхиссалам көз тийишин билген, алар жалпылай чогулуп киргенде. Biz ага билдирип койгонбуз. Валакин аксарун нас ла я'ламун. Бирок көп адамдар буну билишпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай хадис бар. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылынган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди. Ал-айну хаккун. Көз тию бул бар экендиги чындык. Дагы башка хадисте Айша энебизден риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Истаиду биллахи минал айн. Göz tiyүүдөн, назар тiyүүдөн Алладан коргоо тилегиле, коргоо сурагыла. Fa innal ayn haqqun. Анткени көз тию бул чындык. Дагы бу шуга окшош хадис Жабир радыйаллаху анхудан риваят кылган хадис, Аллах ал кишиден разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ал-ayn tudkhilur rajul al-qabr wa tudkhilul jabal al-qidr." Адамды кабырга жеткирген, төөнү казанга алып кирген бул көз болот деп Пайгамбар алейхиссалам айтты. Көз шундай нерсеге Жабир радыйаллаху анхудан дагы башка хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Аксару ман ямуту мин уммати." Үммөтүмдөн өлгөндөрдүн көпчүлүгү ба'да qada illahi ва qadari, Аллахның каза жана кадарынан кийин көздөн болот деди. Ва Умми Салама радыйаллаху анха, Умми Салама Пайгамбар алейхиссаламдын аялдарынан, Аллах ал энебизден разы болсун, айтат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ли жариятин фи байтиха ра'a fi wajhiha saf'a." Үйүндө Пайгамбар алейхиссаламдын bir jariyası бар эле. Жария дегени не деп которулат? Күн деп которулат. Кулдун эмеси, аялы. Аял кишиси. Ошол күн бар эле Пайгамбар алейхиссаламдын Умми Салама энебиздин үйүндө. Ошол күндүн жүзүнөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам bir сафаны көрдү. Сафа дегени шундай bir жүзү кубарып кеткен эле, кыргызча айтканда. Жүзү сары болуп, дак сыяктуу болуп кетти эле. Биха надра истарqu laha. Анда bir назар тию бар экен, көз тию бар экен. Рукуя окуткыла деп Пайгамбар алейхиссалам айткан. Эми хасад анан көз тию деген эки орууну кыскача түшүндүрүп өттүк. Көздүн таасири баарыбыз толук түшүндүк окшойт. Көз тию бар экендигин, чындык экендигин, ал адамга зыян берүүсүн. Бирок хасад бизде азыр кичине түшүнүксүз болуп турат. Неге? Хасад кылган адам, бирөөдүн мүлкүн жок болуп кетишин каалаган адам, бул өзүнө гана зыян кылабы, же башкаларга дагы зыян кылабы? Анткени хасад деген бул курт сыяктуу экен, гене сыяктуу экен, адамды тешип, жүрөгүнө өтүп, канын соргондой. Ошол хасад кылган киши дагы өзү кыйналып жашоодо ушундай бир кыжалатчылык менен жашайт экен. Хасад кылган кишиге айтып атабыз. Хасад кылган, көрө албастык кылган киши жүрөгү катыржан болбойт, көңүлү тынч болбойт. Дайым кыжалатчылык менен жашайт. Ал адам ушун ичин кемирип, ичин тиштеп жеп, өзүн жейт. Баягы адамдагы мүлк жок болушун каалоо деген баягы оору менен ооруйт. Эми ушул хасад кылган адамга таасирин айттык. Эми хасад кылынган адамга ким бирөөгө көрө албастык кылып аткан болсо, ошол көрө албастык кылган киши, көрө албастык кылынган кишиге кандай таасир болушу мүмкүн десе, ага да кудум көз тийгенде таасир болот. Кудум адамдын көзү тийгенде ага денесине залакат алып келип атабы? Ага зыяндарды алып келип атабы? Пайгамбар алейхиссалам доорунда бир сахаба экинчи сахабага аябай көлбөттүү, денеси актан келген, анан мындай бой узун, келбеттүү, көркөм жигит болот да, баягы сахаба. Мында карап туруп берки бир экинчи сахаба келбетин, мунунун келбетин кандай көркөм келбет деген ушул сыяктуу бир сөздү айтканда, баягы сахабага ошол заматта көз тиет дагы жыгылып калат деген риваяттар бар да. Ордунан башын көтөрө албай калды деген. Ага көз тийди. Анан көз тийгенде өзүнүн жолдору бар, кандай кылыш керек? Биринчи жуунуш керек.
Bismillah Fatiha surasını 7 жолу окуп, билген сүрөлөрүңүздү окуп, баягы колго, бет, жүз тарапка, чыганакка чейин, анан арт тарапка анан бир сүрө жуунуп салынат. Анан Аллахумма адхибил ба's, Rabban nas, вашфи анта шафи, ла шифаан илля шифаук, шифаун ла югадир сакама деген дуаны айтса жакшы болот. Бул көзүккөндөгө. Эми хасад менен орган, хасад кылган кишинин өзүнө болгон зыянды айтып өттүк. Эми хасад кылынган кишиге кандай зыян болот десе, кудум көз тийген сыяктуу ага да ошондой зыяндар болот Аллахтын каалоосу менен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимдин эң акыркы аятында кул аузу би раббил, эң акыркы экинчи аят экен, кул аузу би раббил фалак, фалак сүрөсү түшүрүлөт. Кул аузу би раббил фалак мин шарри ма халак. Таңдын Раббына, Раббы менен коргоо тилеймин, коргоо сураймын. Мин шарри ма халак, жаратылган махлукаттардын, жаратылган нерселердин жамандыгынан. Ва мин шарри гасикин иза вакаб, каптаган караңгылык каптаган караңгы түндүн жамандыгынан. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Ва мин шарри хасидин, ошол хасад кылуучунун хасадынан таңдын Раббысы менен коргоо сураймын деп Аллах субханаху ва таала өзүнүн пайгамбарына буйруду. Айткан ушундай деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша небизен риваят кылган хадисте көп учурларда өзүнө пайгамбар алейхиссалам дем салып, өзүнө коргоо сурайт эле, бир канча дуалар менен. Бирок ушул кул аузу би раббил фалак, нас сүрөлөрү түшкөндө пайгамбар алейхиссалам саллаллаху алейхи ва саллам ушул эки аятты дайым окуп жүргөнгө адаттанган. Falak жана Нас сүрөлөрү. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ушул эки сүрө жөнүндө шундай деп мактады. Бул эки сүрө, бул Falak сүрөсүндөгү, Нас сүрөсүндөгү коргоо тилөө, бул башка эч кайсы бир Кур'ан аяттары, башка эч кайсы бир дуаларда бунчалык толук кездешпеген. Бул эң толук дуа деп пайгамбар алейхиссалам бул эки сүрөнү мактаган. ومن شر حاسد إذا حسد. Göz тийгенде кандай болот? Бая айттык да. Не дедик? Хасад дегени бирөөгө Алла тарабынан берилген неаматтарды жок болуп кетүүсүн каалоо дедик. Ал көз эми не десе, көз ат-таажжуб, таажжубтануу. Мисалы үчүн сизди бир таң калтырган бир адамдын келбети, сулуулугу, жанын мүлкү, үйү, машинасы, анын бийлиги, жанын ошол отурган кызматтагы абалы сени таң калтырса, жанагы бизде кыргыздарда ва деп коебуз го, ва мына үйдү карасаң, чөткү экен, же мына машинаны карачы деп ушундай сөздөр таң калуу менен, мындай эмоция менен келген баягы сөздөрдөн улам баягы адам болсун, темир болсун, машина болсун, үй болсун, предмет болсун, не болсо деле көз тийип калат экен. Ошон үчүн биз билбеген абалыбызда бир мусулман боордошубузга билбеген абалыбызда зыян берип коюшубуз мүмкүн экен. Качан? Эгерде ошондой бизди таң калтырган бир жагдай болгондо биз ага береке менен дуа кылып, пайгамбар алейхиссалам айткандай, жакшылык менен дуа кылбастан ва деп баягындай кылып карасак, өтө таң калып туруп, эмоция менен ушундай бир ички дүнүйөбүз, туйгуларыбыз менен ушундай бир эмоциябызды билдирген болсок, анда көз тийип калат экен. Көз ушул жол менен тиет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтты, эгер силерди бир нерсе таң калтырган болсо, нерсе болсо, же адам болсо, анын мүлкү болсун, мансабы болсун, ошого дуа кылгыла деди мусулман боордошторуңарга. Аллахым мунун мүлкүнө мүлк кошкон, билимине билим кошкон, көркөмдүгүнө Аллахым өзүн көркөм кылгын, өмүрлүү кылгын, ден соолугун берген деген мусулмандын бир жакшы дуалары бар, ошол дуаларды кылыш керек. Буга сооп да аласыз.
Эгерде билбестен мусулманга бир көзүңүз менен зыян берип койсоңуз, албетте ага кыяматта Аллах алам жооп берип калышыңыз деле мүмкүн. Ошондон этият болушубуз керек. Демек, түшүнүп алдык. Көз тию, назар тию дегени бир нерсеге же бир затка таң калуу менен, эмоциябыз менен өзүбүздөгү ошол эмоциябызды билдирип, ошого таң калуубузду күчтүү экендигин сыртка чыгарып жүрсөк, дуа кылбаган болсок, ага береке менен, жакшылык менен көз тийип калыш ыктымалы бар. Эми хасад дегени бул антип таажжуптануу, таң калуу менен болбосо деле, ошол неемат берилген кишиге ошол неематын жок болуп кетсин каалап, баягы кишини жек көрүп, ичибиздеги бир кайнап аткан жамандык менен баягы адамга назар салуу менен баягы хасад биринчиден өзүбүзгө зыян экен, экинчиден баягы хасад кылынган кишиге ошол жолу менен кудум көз тийген сыяктуу зыян берип коюшубуз мүмкүн. Баягы кейинкилер айтат да, хасад кылган адам өзү, көрө албагандар өзүн өзү кыйнайт, ичин тырмап өзү жейт. Мага эмне зыяны бар деп айтат. Мен өзүм ишимди кыла берем депчи, жок, андай эмес. Ошон үчүн көптөгөн пайгамбар алейхисаламдан хадистер бар бул жөнүндө. Хасад мен ал өзү кыйнала берет деп таштап койгонубуз да туура эмес. Туура, ошентип таштап коебуз, бирок өзүбүз зикирлерге, ибадаттарга бекер неме болбошубуз керек. Ибадаттардан арылбашыбыз керек, ошолорго бекем болушубуз керек. Ошондо баягы алардын кылган хасаттары бизге таасир бербейт. Эгер антпесек, ал өзүн өзү кыйын деп аны таштап коюп, өзүбүз хасаттын алдын ала турган ага каршы зикирлерди окуп, Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн окуп жүрбөсөк, коргоо зикирлерди. Анда алардын ичиндеги хасаты, эмоционалдуу эмоциялары биз ичиндеги бир күйүп аткан бир жалыны бизге дагы руханий жактан таасир берет экен, бизге көзгө көрүнбөгөн оорулардан да. Хасад кылган киши, көрө албастык кылган кишинин өзүнө гана зыян берип калбай, балким ошол хасад кылынып аткан кишиге да зыян берет экен. Аны экинчи маселе, хасад кылуучу шуну билип алсын, көрө албастык кылган адам шуну билип алсын, кылып аткан орозолоруңуз, тутуп аткан, кармап аткан орозолоруңуз, бул айда кылып аткан ибадаттарыңыз, же болбосо ушу нафил ибадаттар, кошумча ибадаттар, жакшылыктар, ихсандар, садакалар, мунун баарын жокко чыгарып кыла турган нерсе экен. Пайгамбар алейхисалам эмне деди? Кудум отто күйүп турган, алоолонуп турган, алоонун арасында күйүп аткан, жок болуп бараткан жыгач отун сыяктуу адамдын салих амалдары, хасанаттары, жакшы иштери, хасад деген, көрө албастык деген илдет анын баарын жок кылып салат экен. Иншаллах бүгүн ушул менен жетиштүү кылабыз. Кудай буйрса, эртең хасаттын пайда болушу, хасаттын, көрө албастыктын чындык жагы кайсыл жерде, буга Кур'ан аяттары кандай деген, шариятыбыз кандай мамиле кылган, ошол жөнүндө дагы сабагыбызды кийинки сабакта улантабыз. Кудай кааласа, бул теманы кененирээк кылмакчыбыз. Биздин сабакка дайыма кошулуңуздар, анан башкалар дагы бул нерседен пайдаланыш үчүн бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Иншалла, албетте бөлүшкөнүңүздөр үчүн, бир жакшылыкта себепкер болгонуңуздар үчүн Аллах Таала баарыбызды соопто бирдей сыйлайт иншалла. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таала кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Жакшылыкта жолукканга чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.